мотиватор эмес, адамга аракет керек. Азыр коуч, мотиватор деген деп курстарды саткандар, ар түрдүү ойлорун айткандар ушунчалык көп болуп кетти. Анан мен блог жазып бөлүшсөм дагы анан мага кээде жазып калышат да, эже мага мотивация берип коюңузчу, мага мотивация керек болуп атат депчи. Анан менин окурмандарым эле эмес, мен деле кээде мотивация болсо жакшы болот эле, бир аракеттерди жасап алсам жакшы болот эле деп эле анан кээде бир мотивация алайын деп анан бирөөлөрдүн да пикирлерин угуп, анан дайыма ачып ютубтан түрдүү видеолорду көрүп калган абалдарым болчу да. Андан кийин ойлоп көрсөм, мотивацияны адам өзүнүн ичинен табат экен да көрсө, башка бирөөлөрдөн эмес. Мотивация деген эгер аракет кылып баштасаң эле ошонун аркасынан жүгүрүп баштай берсең болот экен да. Бир иш баштаган келип атабы, англисче үйрөнгүм келип атат деп ойлоп атасызбы? Англисче үйрөнүү үчүн эмне үчүн англисче үйрөнүүм керек? Мен эмне үчүн англисче үйрөнгүм келип жатат? Менин жашоомдо англис тилин үйрөнүп алган кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Мен азыркы мүмкүнчүлүгүмдөн сырткары англисче үйрөнүп алсам дагы кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат деп ошол нерселерди ойлонуп, өзүңдүн мээңдеги суроолордун баарын, мисалы 5-10 болсо ошолордун баардыгын жазып алып туруп, анан мына деп барып туруп чыгынып барып курска жазылып, мына деп чыгынып барып ютубтан ачып видеолорду көрүп, анан үйрөнүп башташ керек экен да, аракет кылыш керек экен. Мотивацияны эч качан бирөөдөн күтпөш керек экен да, өзгөчө инстаграмда, анан письма блогерлерденчи. Себеби ар ким өзүнүн тажрыйбасына жараша, ар ким өзүнүн айткысы келген мындай чыгармачылыгына жараша бир нерселерди айтып бөлүшөт. Бирок канчалык мотивацияны бирөө берсе дагы ичиңден, өзүңдүн жүрөгүңдөн аракет чыкпаса, ушуну жасачы турчу деп айтпаса, эч качан жыйынтык болбойт да. Мисалы, канча курска катышсаң, канча акча төлөп ошол жерде мотивация алайынчы деп барсаң дагы, эгерде сенин өзүңдүн ичиңде, жүрөгүңдө жана мен айткандай эң жөнөкөй англис тилин үйрөнөм дегенге дагы өзүңдүн ичиңдеги суроолорду жазып алып, анан ошол тууралуу мына деп барып чыгынып туруп, анан аракет жасабасаң, анан эч бир нерсеге жетүү мүмкүн эмес экен. Ошол үчүн мотивацияны сырттан бирөөдөн издебей, аракет кылып башташ керек. Аракет бул мотивациянын ордун керек болсо жаап коет.